ичинде тендерлер мыйзам бузуулар менен өткөрүлүп жатат. Азыркы күндө мектептин жылуулук тутумунун бузуулар менен иштери өткөрүлгөн тендердин шарттары бузуу фактылары боюнча укук коргоо органдары тарабынан иш козголгон. Номер 1 мектептин тутумун оңдоо иштери боюнча так ушундай эле абал. Иштерди аткарууга 2 миллион 300 миң сом каражат бөлүп берилген. Мэриянын жоопту адистеринин шалаакы иштеринин аркасынан бүгүнкү күндө көптөгөн иштер аягынан чыкпай жатат. Кандай гана иштер болбосун, ар бир өткөрүлгөн тендер мыйзамсыз жана бузуулар менен өткөрүлүп келет. 2012 жылдын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Европалык банктын ортосунда макулдашууга ылайык Кара Балта шаарынын суу жана канализация тутумунун реабилитация иштерине банк тарабынан 5 миллион сумма акча бөлүнүп пландаштырылган. Маселе бир нече ирет шаардык кеңештин депутаттарынын корпусу тарабынан колдоо көрсөтүлгөнүнө карабастан, бүгүнкү күнгө жергиликтүү аткаруу бийлик тарабынан ишке ашкан жок. Бул долбоор мамлекетибиздин көптөгөн айыл аймактарынын шаарларынын ишке жүзүгө ашып, бир гана биздин шаарда бүгүнкү күндө ишке ашпай жатат. Бүгүнкү күндө бул долбоор боюнча кредиттик пайыздар болсо күнүгө өсүүдө. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздердин жарылыгыңыз менен 2018 жылдан бүгүнкү күнгө чейин региондордо өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыты болуп аныкталган. Бирок Кара Балта шаарынын социалдык экономикалык абалы жылдан жылга артка жылып барат. Өз убагында өндүрүшү күркүрө өсүп турган Кара Балта шаарынын жергиликтүү элдин маселеси чечилбей жаткан көйгөйлөр көп. Шаардын аткаруу бийлигинин мыйзам бузуулары, аткарылбаган иштери тууралуу жергиликтүү тургундар нааразы болуп турат. Эң биринчиден элдин көйгөйүн ойлоп, жөнөкөй жарандардын маселелерин чечүүдө тоскоолдорго дуушар болуп жатабыз. Жергиликтүү бийлик шаарды өз менчеги катары көрөт. Ар бир суроону саясатташтырып жатышат. Карапайым элдин үнүн жеткирүү максатында биз бүгүн сизге официалдуу түрдө кайрылып жатабыз. Урматтуу президент, бүгүнкү пресс-конференцияга келгенибиздин себеби 2 жыл аралыгында биздин каттар сизге жетпей жатат. Шаар башчысына элдин болгон ишеними жоголду. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бардык жерлеринде коррупцияга каршы иш-чаралар жүрүп жатат. Бирок биздин шаарда коррупция өнүгүп гана жатат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин шаардагы жаралган маселеге көңүл бурууңузду жана өзүңүздүн кийлешүүңүздү суранабыз.